жанакей айткандай канчанчы жолу айлык өкмөт болуп атасыз дейт, анан 3-чү жолу кайта шайланып атабыз эми мына экенде. 3-чү. Ден соолук болсун баарыңыздарга. Байыш аке, аке эмне ойлойсуз? Ушу өкмөттөр бириккенде өкмөттөрдүн биздин лидерибиз да, аксакалыбыз, анан ушул киши кандай айтса биз ошол менен баягы чайыбыз болобу, башкабыз болобу, ишибиз болобу, бул киши менен чогуу чечишип, ушул киши мындайча айтканда разводил да, бүт жакты ушул киши келет, тиякты бүтөбүз, биякта андай кылат, анан биздин аксакалыбыз болгону бул кишини угуп, бул кишинин атынан иш кылып келебиз. Уюштургучу да, анан ошо бир жагы ал жагы бар, анан аксакалдык жагы бар, анан биз өзүбүз эми 10 ай өкмөт өзүбүз шайлаганбыз да, ушул киши бизде бир аксакалыбыз лидер болсун деп жанагы буюрса, тагы алдыда күндөр көп, иштер кандай болуп кетет, өзү билет, резервдесиз, бир эмес 2 ай өкмөттө иштедиңиз, 2 ай өкмөттө тең көп жетишкендиктерге жетишип атасыз. Мына азыр угуп атсам ушу кичинекей эле ай өкмөт вакыянан 4 проектин өткүзүп салыптырсыздар. Аябай жакшы иш болот экен буюрса, жакшы жумуш болот. Эми ар бир эле ай өкмөттө андай проекттер өтөлбөйт негизичи. Анда менет өтөт да. Аракет кылсаң Аллах Таала берет, анан аракет кылбай эле отура берсең ким бермек? Ошо сиздердин жалпы жамаатыңыздын аракети, өзүңүздүн аракети менен жакшы проекттер өтүп кетиптир. Эми насип кылса биз анын баардыгын аман эсен ден соолукта олтурсак башарабыз. Колдон келишинче чуркап Кудай буйруса. Ошо жалпыңыздарга таанышкандыгыбыз үчүн ден соолукта болуңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Анткени жакшы иштешкен экенсиздер, мындай жетекчиңиздерди кетиргиңиздер келбей аябай сезилип атат да. Ыйлабыз келип Жакшы иштешкен экенсиздер, ошонун баардыгы неме да. Анан мен деле көп жылдан бери ушу 20 жылдан 25 жылга чейин болуп калды. Көп жетекчилер менен иштештик, көп акимдер менен иштештик. Анан адам жаман болсо, кээ бир жерге барганда же кетип атканда кетсе кетсинчи койчу деп туруп башкача мамиле кылат да. Анан бери мынакей Байыш акенин биз билебиз да, адамгерчилиги, адамга болгон мамилеси бир өзгөчө киши да. Ошо Кудай буйрса мындан ары аксакал болуп бизге тагы лидер болуп жүрө бериңиз. Буйруса. Аманчылыкта жолугушалы, анан ишибиз ийгиликтүү болсун. Мен сиздер менен таанышканыма кубанычтамын.